Ош областынын Ноокат районуна караштуу Тайлакбай Темиралиев атындагы орто мектебинин 2А классынын мугалими Карабагышева Гүлайым Жумабаевна. Саламатсыңарбы балдар. 2-класстар үчүн кыргыз тили сабагы боюнча видео сабакты баштайбыз. Сабактын алдынан баарыбыз бири-бирибизди карап жылмайып алайлычы. Азаматсыңар балдар. Эч качан уюктуңардан жылмаюу кетпесин. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы маектешүү. Балдар, ар ишти баштаардан мурда алдыбызга максат коюп алат эмеспизби? Ошол сыңарындай бүгүнкү сабагыбызга дагы максат коюп алайлы. Сабактын максаты: окуучулар маектешүү боюнча түшүнүк алышат, мугалимдин суроолоруна жооп берет, текст менен иштешет, сүйлөмдөрдү түзүшөт, бирин-бири сыйлоого тарбияланышат. Кана балдар, айткылачы, маектешүү дегенди ким кандай түшүнөт? Ооба, туура айтасыңар. Маектешүү бул адамдардын бири-бири менен болгон сүйлөшүүсү. Анда эмесе балдар, экранга көңүлүңүздү буралы. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн менин туулган күнүм. Мен бул күндү 1 жыл күттүм. Туулган күнүң менен уулум. Бул тортту мен сага, сенин досторуңа арнап бышырдым. Аттан, апаң экөөбүз сени көптөн бери чоң кызыл машинени каалап жүргөнүңдү билчүбүз. Туулган күнүң менен уулум. Ура! Ата, апа, рахмат. Мен чоңойгондо айдоочу боломун. Анан ушундай машина айдаймын. Балдар, көрдүңөрбү? Актан атасы жана апасы менен маектешти. Эми балдар, баардыгыбыз чогуу биргеликте маектешүү деген темага эреже чыгарып көрөлү. Демек балдар, 2 же андан көп адамдардын ортосундагы жайынча сүйлөшүү маектешүү болот. Маектешүүдө адамдар бири-биринен көп нерсени үйрөнүшөт. Маектешүү сылык маанайда жүрөт. Балдар, Актанга атасы эмне белек берди? Машина белек берди. Туура айтасыңар. Демек Актан келечекте ким болгусу келди? Шофёр болгусу келди. Кана, мен дагы силерден сурап көрөйүнчү. Келечекте силер ким болгуңар келет? Мен келечекте дарыгер болгум келет. Адамдардын оорусу менен күрөшүп, аларды дарылап айыктыргым келет. Мен келечекте врач болгум келет. Адамдарга пайдам тие турган врачтар оорулуу адамдарды дарылайт. Мен Мурзаева Салия. Мен келечекте доктор болгум келет. Себеби адамдардын оорусу менен күрөшүп, аларга жардам берүү бул менин максатым. О, азамат балдар, демек баардыгың эле врач болгуңар келет экен да, Анда эмесе өзүңөрдүн каалаган, тилеген максатыңарга жетишиңерге мен тилектешмин. Балдар, эми текст боюнча иштейбиз. Биз 3 жыл деген текстти мурунку өткөн сабактарда 1-2 бөлүгүн окуганбыз. Азыр 3 бөлүгүн окуйбуз. Мурунку сабактарга кайталоо жүргүзөйлү. 3 аял булактын башында маектешип отурган. Биринчи аял баласын мактап, аябай икемдүү, жакшы бийлейт десе, экинчи аял менин балам булбулдай сайрайт деп мактады. Ал эми 3-чү аял эч нерсе деген жок. Эми 3 бөлүгүн окуйлу. Биринчи бала дароо колдоруна туруп, түркүн кыймылдарды жасап жиберди. Аялдар буга маашыр болуп, алкап жатышты. Экинчи бала булбулдукундай укам үнү менен созолонтуп, бир ырдады дейсиң, аялдардын көздөрүнө жаш толуп, шыпшынып тыңдашты. Акыркы бала жүгүрүп келип, энесинин колунан чакан алып, үйүнө көтөрүп кетти. Аялдар баятан бери карап турган аксакалга кайрылып, балдарыбыз кандай экен дешти. Карыя чочугансып, балдарыңарбы? Мен аларды көргөн жокмун. Бир эле бала көрдүм.
энесинин колунан чакасын алып үйүнө кетти. Аны сурасаңар абдан жактырдым. Балдар, тексттен эмне сабак алдыңар? Абышка менен аялдардын маектешкен жерин көчүрүп жазып, мага жибересиңер. Мен силерге баа коем. Эми балдар, бир аз эс алып алайлы. Баарыңар көзүңөрдү жумгула. Силер мугалимдин, ата-эненин айтканын угуп, жакшы окудуңар дейли. Анан жогорку окуу жайга барып, окуп, өз кесибиңерди таап, ушул кесиптин ээси болдуңар. Ал жерде жакшы иштеп, депутат же президент болуп калдыңар дейли. Эгер мен депутат же президент болсом, Кыргызстанга кандай жардамым тиймек деген темада жай отуруп маектешип көрөлүчү. Мен президент болом. Азыр Кыргыз Тажик жеринде чегарасындагы талаш тартыш болуп чечилбей келет. Мен ошону Кыргызстандын жерин тажиктерден алып берем. Жашасын Кыргызстан. Мен келечекте президент болушту каалайм. Ал үчүн мен азырдан жакшы окуйм. Мен азыр тажик кыргыздардан аймактарды өнүктүрүп дагы жакшы окушту каалайм. Суу жетпеген жерлер үйлөргө жеткизем. Мухаммедалиева. Жакшы балдар. Демек бардыгыңар тилеген ой максатыңарга жетишиңерге мен дагы тилектешмин. Келечекте атактуу, жакшы иштеген уул кыздардан болушуңарга, Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө салым кошкула балдарым. Эми балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болдубу? Эгерде түшүнсөңөр, маектешүү деген теманын эрежесин айтып көргүлөчү. Эки жагында көп адамдардын ортосунда жайынча сүйлөшүү бул маектешүү болот. Маектешүүдө адамдар бири-биринен көп нерсени үйрөнүшөт. Маектешүү сылык маанайда жүрөт. Бизди курчап турган нерселерди, айланадагы болуп жаткан окуяларды адамдар менен бир сүйлөшөбүз. Алар өзүнүн оюн айтышат, биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Демек бул пикирлешүү. Эки же андан көп адамдардын ортосундагы жайынча сүйлөшүү бул маектешүү болот. Маектешүүдө адамдар бири-биринен көп нерселерди үйрөнүшөт. Маектешүү сылык мааниде өтөт. Балдар, бул сүрөткө көңүлүңөрдү бургулачы. Бул сүрөттө үй бүлө маектешип олтурат. Чоң атасы, чоң энеси, апасы, атасы, уулу жана кызы. Эми балдар, ушул үй бүлө эмне жөнүндө сүйлөшүштү? Эмне жөнүндө маектешти? Силер өз оюңарды жазып, мага жибересиңер. Үйгө тапшырма мына ушул. Балдар, бүгүнкү сабакта биз бардыгыбыз биргеликте маектешүү боюнча түшүнүк алдык. Мугалимдин суроолоруна силер жооп бердиңер. Текст менен иштедик, сүйлөмдөрдү түздүк, бири-бирибизди сыйлоого тарбияландык. Демек, максатыбызга жеттик деп ойлоймун. Эмдиги сабакта көрүшкөнчө сак саламатта болгула.